Саламатсызбы. Бүгүн силерге иррационалдык теңдемелерди түшүндүрөм. Өзгөрмөсү тамыр астында камтылган теңдемелер иррационалдык теңдеме деп аталат. Мисал 1. X 2 даража кемитүү 5 барабар 2 төмөнкү темеңдеки чыгаралы. Бул теңдемени эки жагынан тең квадратка көтөрөбүз. Мындан төмөнкү чыгат. X барабар 3, X барабар кемитүү 3. X'тин ордуна X3'тү койсок, жооп туура чыгат. X'тин ордуна кемитүү 3 койсок, ал деле туура болот. Ошондуктан 3 жана кемитүү 3 туура болот. Мисал 2. X тамырда барабар X кемитүү 2. Бул теңдемени эки жагынан тең квадратка көтөрөбүз. Мындан төмөнкү чыгат. Бул X'ти бул жака жөнөтөбүз. Жөнөкөйлөктөнгөн кийин X барабар 1, X барабар 4 болот. 1'ди X'тин ордуна койсок, жооп туура эмес чыгып калат. Бирок 4'тү койсок, жообубуз туура чыгат. Мисал 3. X 2 даражада кемитүү 2 барабар X тамырда. Бул теңдемени эки жагынан тең квадратка көтөрөбүз. Мындан төмөнкү чыгат. X'ти бул жака жөнөтүп, жөнөкөйлөткөндөн кийин X барабар 2, X барабар 1 болот. X'тин ордуна 1'ди койсок, жообубуз туура эмес чыгат. Анткени минус кемитүү 1 1ге барабар эмес. X'тин ордуна 2'ни койсок, жообубуз туура чыгат.